Девочка, шолпу, бизди багат. Дүйнөдөн эң жакшы апам менен ал. Сүйлөшүп калганда эң биринчи эле балам кандайсың? Ооруган жоксуңбу деген сөз да эң биринчи. Соны сурап экен. Эң биринчи жашыл жолук эстейм да апамдын. Неге дегенде ушу жашыл жолу бар болчу, ошол ооруган жерин таңса айыгып калат да. Үйдөн алыстай түшөт экенсиң, ошондо кадырын биле баштайт экенсиң. Дайыма жанында жүргөндө кадырын биле бербейт экенсиң. Анан дүйнөгө дайыма бир жакшылыкты тартуулоочу адамды элестетем. Ошону гүлдөй өстүрүп, тарбиялап, эресеге жеткирген адам элестейт да. Анткени бардык адамдар энеден жаралат. Апасы бар адам бул бай адам болот да. Апам ооруп калса, дары берем. Жакшы болуп берем, плаштарды сатып берем. Чоңойгондо машина сатып берем. Юбка, жолу. 5 балта кийип апа кылам. Кээде өзүм өкүн калам, кайра айткан сөзүмө чутура эмес кылып койдум. Анан кээде кечирим сурап коем. Анан апам аябай чалган окшойт магачы. Бирок аябай бир түн ичинде бир СМС-ка келди. Кагылайын каралдым. Мен бүгүн бактылуу болдуң деген сөз келди да. Анан чогуу айтып калат, белек бешкегиңдин ордуна өзүң келип кетсең жакшы болот эле деп айтып калат. Мен самолетко салып алып экөөнү алдыма отургузуп алып, анан колум узун болсо деп эметчүмүн да, мындай. Экөөнү алдыма алып алып, анан самолет айдасам деп элестетчүмүн кичинекейсинде. Дарыгер болуп, анан врач болуп, ошо өзүм бир дарылар жасап, сизди айыктырам деген тилегим болгон, бирок ал тилекке каршы ишке ашпай калды. Мен ошол кичирээк кезимде апам кайтыш кылып кетти. Апа, мен дайыма жакшы адам болуп, менин жакшы гана жагымды көрөсүз деп. Эми кыз киши болсо, ушунтой эле кечке көчөдө тура бергени турабы? Десе, мен ойлочумун. Кыз киши эшикте көпкө турбаш керек турбайбы? Урушса таарынбай эле койсом болмок экен, дагы эле урушса экен деп айтып ойлойсуң да. Эненин баягы убагында биз балалык кылып көп нерсесин билбей калыптырбыз да. Темирди көйнөктү мен кантип кийем десе, мен айтчумун. Темирден кийгизем дагы былкылдатпай гана отургузуп коем депчи. Мен 3 жашымда калган мененчи. 4 атадан калган кызмын да. Анан ошол кишилердин керези, эстелиги, тукуму катарында жашап окуп келген кызмын да. Апа, мен читасын жакшы көрөм. Апа, мен жакшы көрөм. Апа, мен жакшы көрөм. Апа, мен өтө жакшы көрөм. Апа, мен сени жакшы көрөм. Мен сизди жакшы көрөм. Чалдырып татабыз. Ооба. Мен да сени жакшы көрөм. Азыр телефон чалып айта аласың? Сени жакшы көрөсүң, жок, мен ал үчүн даярданышым керек. Айта албайм. Ошону неме кылып эле койгулачы. Мен сизди жакшы көрөм, ушу ыраазычылык айтайын деп эле чалдым да сизге. Садакалайм. Рахмат калам. Мен сизди жакшы көрөм. Тынч болуңуз, сакайып кетиңиз. Алло, апа. Мен сизди жакшы көрөм, апа. Точно. Телефон чалып айта аласыз папаңызга? Айта албайм. Мен үнүн буккан сайын сиз жашап турушуңуз керек да. Кетпеңиз демекмин. Алып калгандар кет кылмакмын, ошо кетирбей калгандар кет кылмакмын. Тим эле болмагансып кучактап өпкүлөр эле. Апа, мен сени жакшы көрөм деп айтмакмын. Мен сени дайыма унутпайм, мен сени сагынам деп айтмакмын. Рухуна ыйлагым келди. Көп жашаңыз деп айткым келчү да. Ушу сөздү айтайын элем. Эмне кылат элем, бирок мен эч качан кой бербейт болчумун жанымда. Эч качан эмне курал керек болсо, керекпи өмүрүңдү бер десе дагы мен ошону
неме кетпей жатат да. Ал жерде телефон тартпайт. Бедара деген ситуация.